Бұл Финсаваттың финансылық саваттуулық туралуу программасы. Жана бұл чыгарылышта инфляция менен өлкөнүн экономикалык өсүшүндө кандай байланыш бар экенин айтып беребиз. Инфляция белгилүү бир мезгил ичинде өлкөнүн экономикасында товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалардын жалпы деңгээлинин өсүшү. Бул ар кандай себептерден улам болушу мүмкүн. Мисалы, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө суроо талаптын өсүшү, суроо талаптын чектелиши, салыктардын көбөйүшү, өндүрүмдүүлүктүн төмөндөшү жана башка факторлор. Негизинен инфляция экономикага терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени ал акчанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн төмөндөтүп, экономикадагы белгисиздикти күчөтөт. Инфляция бул валюта туруктуу болбогондо ал көтөрүлүп, же башка валюталарга салыштырмалуу төмөндөйт. Ошондуктан биз камсыздандырылган эмеспиз. Ар кандай экономикалык кырдаалдар биздин валютага туш келет. Бул жакшы же жаман нерсе деп айта албайм. Бул кадимки көрүнүш. Ал жалпысынан рыноктогу, экономикадагы, мамлекеттеги кырдаалга жараша болот. Ага түшүнүү менен мамиле кылуу керек жана айланасында болуп жаткан кырдаалды туура талдоо керек. Инфляция биздин өлкөдө көп кездешет. Менин оюмча, бул баалардын өсүшү. Мисалы, карантин учурда кан көтөрүлө баштаган учур болгон. Эсиңизде болсо, 4 жыл мурун 50 сом болчу. Азыр 90 сом. Инфляция бул товардын баасынын өсүшү. Кырдаалга жараша бир жагынан жакшы, бир жагынан жаман. Мисалы, эттин баасы өсүп жатат. Бирок баалар кайра түшүшүнө көзүм жетпейт. Бир жагынан бул жаман, экинчи жагынан жакшы. Анткени кээ бирлеринин кирешеси жогорулайт. Албетте, инфляция жаман, бирок сөзсүз болчу нерсе. Көбүрөөк акча табуу үчүн биз бир нече заказ алууга аргасыз болобуз. Анткени киреши ошол бойдон. Ал эми азык-түлүк, турак жай жана тамак аштын баасы кымбаттап жатат. Инфляцияга таасир этүү үчүн негизги факторлордун бири экономикадагы товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө суроо талап жана сунуштун өсүшү. Эгерде товарларга жана кызматтарга суроо талап жогоруласа, алардын баасы көтөрүлө баштайт. Мындан тышкары салыктын көлөмүнүн өзгөрүшү, экономикалык кризистер, валюта курсунун өзгөрүшү, айлык акынын жогорулашы да инфляцияны көбөйтүшү мүмкүн. Инфляциянын орточо деңгээли экономикалык өсүштүн стимулу болуп саналат. Анткени алар керектүү суроо талабын жана экономикага инвестицияларды стимулдаштыруу үчүн шарттарды түзөт. Мындан тышкары төмөн пайыздык чендер жана четкиликтүү насыялар да экономикалык өсүштү камсыздай алат. Анткени бул компанияларга жана жеке адамдарга экономикага насыя алууга жана инвестициялоого мүмкүндүк берет. Орточо инфляциянын экономика үчүн бир нече оң жактары бар. Биринчиден, бул экономикалык өсүштү камсыздоого жардам берет. Эгерде инфляция орточо жылына 10% чейин болсо, анда бул товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы жай жана бир калыпта өсүп жатканын билдирет. Бул керектөөнү жана инвестицияны стимулдай алат. Көпчүлүк керектөөчүлөр жана инвесторлор орточо инфляция мезгилинде сатып алууну жана инвестициялоону артык көрүшөт. Анткени алар өздөрүнүн кирешелеринин жана кирешелеринин да өсүшүн күтүшөт. Кошумчалай кетсек, орточо инфляция карыздын жүгүн азайтууга жардам берет. Анткени ал карыздын реалдуу баасын төмөндөтөт. Арзан насыя каражаттары экономикалык өсүшкө да стимул берет. Анткени алар бизнеске жана адамдарга жаңы проекттерге инвестиция салууга, бизнести өнүктүрүүгө жардам берет. Эгерде насыялык каражаттар төмөн ченде болсо, анда бул инвестиция тартууга жана экономиканын өсүшүнө жардам берет. Банктар жана башка насыячылар да орточо инфляция маалында кредит берүүгө даяр болушу мүмкүн. Анткени алар карыз алуучулардын кирешеси убакыттын өтүшү менен көбөйүшүн күтүшөт. Бирок инфляциянын көзөмөлдөн чыгып жогорулап кетүү коркунучу бар. Бул экономика үчүн терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ылдам өскөн инфляция жылына 50%-га чейин. Экономика үчүн кризистик кырдаал акча тез кунун жоготуп,
банктар үчүн кредиттерди берүү пайдасыз болуп калат. Акчаны депозиттерде сактоонун эч кандай мааниси жок болуп калат. Ошондуктан халк аманаттарын сарптаганды артык көрөт. Суроо талап өсүп, ал баанын жогорулашына алып келет. Гиперинфляция жылына 10 000 деген пайызга чейин. Бул импорттун көлөмү экспорттун көлөмүнөн ашып кеткенде жана өкмөт капиталдын агылып чыгышын токтотуу аракетинде көбүрөөк акча басып чыгарганда болот. Баалар бир күндө эле көп эсе кымбатташы мүмкүн болгондуктан калк жана ишканалар накталай алмашууга өтүп калышат. 90-жылдардагы постсоветтик мейкиндиктеги каатчылык баалар ондогон пайызга көтөрүлүп, өндүрүш иш жүзүндө өнүккөн жок. Чейки зат жана жабдыктардын баасы кескин көтөрүлүп, банктар бизнеске эң жакшы дегенде 40-50% насыя берген. Гиперинфляция Германияда 20-кылымдын 20-жылдарынын башында болгон. Экономикалык каатчылык маалында баалар күнүнө орто эсеп менен 25%га көтөрүлүп, акча ылдам эле кунун жоготуп, карапайым калк маянасын толугу менен сарптап калган. Инфляция же болбосо керектөө товарлардын индекси. Бул деген ошол баалардын мурунку мезгилге карата өсүүсүнүн процент менен алганда өсүүсүнүн деңгээли. Бул эки метод менен өлчөнөт. Биринчиден бул декабрга карата, былтыркы жылдын декабрына карата, же болбосо мезгилге карата. То есть 21-22 жылдын жалпы баанын өсүшүнүн көлөмү 21 жылдын жалпы баасына карата, же болбосо 23 жылдын биринчи чейрегинде 22 жылдын биринчи чейрегине карата. Ошон үчүн бул жерде бул өлчөөнүн методикасы. Ал эми инфляция кандай өлчөнөт? Биздин Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин нускамасы менен, методологиясы менен 342 товар каралган. Бул товарлардын өлчөмү деп болсом саны, тизмеси бул баягы үй бүлөлөрдүн где-то 5000-6000 миңден ашык үй бүлөлөрдү изилдеп чыгат. Ошого жараша алардын өзүнүн ар биринин үлүшү бар. Маселен, жалпы инфляциянын деңгээлинде нан азыктардын үлүшү 15%га жакын. Ал эми эт азыктардын эмеси үлүшү жете 9%га жакын. Бул баягы айтып атпаймынбы, керектөөнүн санына анан кийин канчалык деңгээлде биз тест сатып алабыз, ошого жараша болот. Ошон үчүн бул ошондой эсептелинет. Керектөө бааларынын индекси КБИ учурдагы мезгилдеги товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн белгиленген топтомунун наркынын анын базалык мезгилдеги наркына карата катышын өлчөйт жана убакыттын өтүшү менен сатып алынган товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалардын жалпы деңгээлинин өзгөрүшүн чагылдырат. Керектөө корзинасы жыл ичинде өлкөдө жашоо үчүн зарыл болгон товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жыйындысы болуп саналат. Жалпысынан алганда, инфляция менен экономикалык өсүштүн ортосундагы байланыш кыйла татаал жана көптөгөн факторлорго көз каранды деп айта алабыз. Орточо инфляция жана арзан кредит, инфляция көзөмөлгө алынып, комплекстүү чаралар жана стратегиялар иштелип чыккан шартта экономикалык өсүштү шарттайт. Башка жагынан алганда, төмөн инфляция же дефляция экономикага терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Эгерде товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалар төмөндөсө, анда керектөөчүлөр келечекте дагы арзандай турган учурду күтүп, чыгымдан этият болушу мүмкүн. Бул суроо талаптын жана өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн жана экономикалык өсүштү төмөндөтүшү толук ыктымал. Дефляция бул баанын мурунку мезгилге салыштырмалуу төмөндөп кетиши. Бул сезондук фактор болот. Маселен, түшүмдүүлүк жазда, күздө баягы жашылча жемиштин же болбосо өсүмдүктөрдүн түшүмү өтө көп болуп келгенде баягы сатуучулар ошол товардын бузулуп кетип өтпөй калыш үчүн алар баасын төмөндөтөт ошол. Бирок жылдын жыйынтыгы менен бары бир баягы кандайдыр бир деңгээлде инфляция болот. Биздин Кыргыз Республикасынын экономикасында оптималдуу дегенибиз 5%дан 7%га чейин. Андан ылдый түшүп келсе, биздин өндүрүүчүлөр үчүн, товар өндүрүүчүлөр үчүн анча пайда болбой калат. Ошентип, орточо инфляция өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө оң таасирин тийгизип, бизнеске өндүрүштү жана жумуш орундарын көбөйтүүгө мүмкүндүк берип, керектөөнү жана инвестицияны стимулдай алат. Бирок инфляция көзөмөлгө алынбаса, экономика солгундап жана жалпы коом үчүн оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бул Финсаваттын каржылык сабаттуулук боюнча кезектеги программасы болду. Көрүшкөнчө.